Аққомыз қолғың алайының, амансың бі қалың жұрт. Көдінді болғын өнірді, көпчілік өдой чавайым. Андемесе туғандар, ел тиердің ақтаңдай. Ергеді қанша таланттар, таланттардың барысы. Қырғыз елді қылымдап, келген далай санатын, дастаның қошып ұрдасы. Алемет талайлы қырғызды жұртымыз, жашқарысы тыңдашты. Болбосым манастың айтты күпілдіп, қияғын ошол чертішті, күйлері қанша таңшыды. Болбосым күн өсті қырғыз балқыды, ошондой жақшылықтың барысын жайып келе жатабыз. Ырысқысын құдайдың алып келе жатабыз. Алемің ақтаңдай деген көрсөту бұйырса 25-ші жылында 25-ке толмақчы. Бұйырса чоң байрам салтанат елдерде болмақчы. Ағача бүгін босоғосы да қарачы. Ошол жылдың алдында қадымгің асқасын асман мелжіген. Алай қудан бер жақа басып келген киши бар, өнөр менен иши бар. Болбосо тең алыссам келген киши бар, баягы залқарлардын изи бар. Бу жерде мына карачы кадыралы бабабысы басып келди жаныма. Кожом берди до баласы, кадыралы таланттын азыркы кезде тазасы. Буйруса калкыма далайдын өнөрдү айта турганда чамасы. Аванга мансыз бу жерде ақтаңдайдын төрүнө чакырып турган чагыбыз. Канчалаган талант көп, ошолордун ичинен те кадыралын абабыз. Атай бизге келсе деп Аққомыз алып колунан аянбай ырдап берсе деп, шаңшыган далай карачы таланттардын өнөрүн талпынып ырдап көрсө деп чакырдык мындан атайы. Андемесе жанаба комузду колгон алыңыз, коңгуроон салыңыз. Ошол алай куунун койнунда жаштарга таалим бердиңиз. Өнөр деген дүйдөнүн далай жакшылыгын көрдүңүз. Бир кестең эрбеген бала чагыңда атам буркан баш болуп далайдын жүрдүң жанында. Болбосом кырдың пирин кырыспай алардын жүрдүң сабында. Колунан комуз түшпөгөн болуштун жүрдүң жанында. Калемесе жанаба ошондой торгойлор турса жаныңда. Топко сайрап бериңиз, эл тиерге келдиңиз, эрге урдап көрүңүз. Андемесе кезекти сизге берейин, эл менен чогуу көрөйүн. Кана шаңшы ырдап бериңиз, анда кезекти кайра көрөйүн. Balbılda bulan melestep, bassam da dursam sen istep. Başkaga köngül burulmaydı bayağı gündür emestep. Başkaga köngül burulmaydı bayağı gündür emestep. Жүрөктү көрбөй калгангам, жык толуп жүрөк армангам. Өкүнүч мени быжыгаты, көзүңдү ойлой калгандым. Өкүнүч мени быжыгаты, көзүңдү ойлой калгандым. Anın biri çok, burkurap çürök dili çok. Bir
sözgö kança tarını bir kayaka gittin cigicu. Bir sözgö kança tarını bir kayaka gittin cigicu. Sen için dalayırdadım, dağ ele gele tırdağım. Getirgen gülüm boynundağı geçirip koysun cırgalı. Getirgen gülüm boynundağı geçirip koysun cırgalı. Ey balli, arbaňyzlar, kadırman kalın jurt, aqtаңдай telegörsöz sizlerin nazarыңızдарда. Azır ele mına bizdin aytılуу marhum Kırgız Respublikasынын emgek siңирген artisti çoğun owonçulardan biri Жеңишбек Шамшиевдин owonunu жаңырткан, ошол эле өрөөндүн кулуну баштагы эстүр маалындагы бүткүл ошол маданияттын лауреаты болгон, ошол чоң фестивалдардын лауреаты болгон учурда ошол биздин Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери, ошондой эле эл агартуунун ательешиндеги мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси, өзү мударис, өнөр ээси, биздин ушул кадырман агабыздын бири өнөр ээси Кадыралы Кожомбердиев сиздердин назарыңыздарда. Куш келипсиз. Рахмат. Эми кеп башынан болсун, талант кайдан? Бул өнөрдү кайдан үйрөнүп калдыңыз? Негизи эле алайкуулуктардын баары эле четинен эле ар бири комузду алып, кыякты алып, тим эле чоор, эмне баягы кыргыздын улуттук аспаптары болсо баарын терең ойной турган эл болот, билебиз. Ошол үчүн эми сизди башынан болсун сөз. Мен şu 1958-жылы 17 декабрда şu жарык дүйнөгө келген экем. Анан менин ата-энем деле карапайым кишилер. Атам өмүр бою şu мал жандап, мал багып, жаштайынан şu мал менен жүрүп, анан бизди 11 уулду туралтып, чоңойтуп өстүргөн. 11 уул, Кудай кааласа. Анан эми şu анан эми ар баланын кыялы ар башка дегендей, ар бирибиз ар башка болуп, кыз балабыз деле, эркек балабыз деле ар кимибиз ар жакта şu ар кандай ишти аркалап кеттик. Баарыбыз эле şu турмуш жолунда өзүбүздүн жолубузду таптык деп ойлойм. Анан мен şu бала кезден баштап эле мен эми ар кимдин колунда жүрдүм да. Мындайча айтканда ар психология менен өстүм, мындайча айтканда. Анан ошол кезде şu бир тууган бөлөшүм бар эле. Бөлөш десем, мен бир туугандай болуп, бир үйдө чоңоюп бир өстүк. Бектемир деген бөлөшүм бар эле. Ошол экөөбүз чогуу өсүп, ошол комузду жакшы чертип эле. Анан эми азыр болгондо деле жакшы таланттын ээси эле, şu айылдагы таланттардын бири эле. Айылда şu анда şu радио үзүл бар эле, чайка деп коет эле аны şu. Ошодо да şu концерт беришет эле эл журтка. Анан ошолорду көрүп деле шыктанып, мен биринчи классыма баштап эле комуз чертип калдым. Анан мектепте деле комуз чертирип жүрүштү, тап жүрдүм. Анан 6-класс болгондо шаарга, Ош шаарында Гагарин мектепке келдим. 1973-жылы келдим окшойт. Ошодон баштап Ош шаарында Гагарин мектепте окуп, Гагарин мектебин бүтүрдүм, аяктадым. Андан соң мектепте окуп жүргөндө Дон Пионер деп коет эле, азыр балдардын келечек борбору. Ошол жерде комуз кружогунда, комуз классында окудум. Биринчи Жалал Абадтан Бектемир Жолдошбаев деген агай бар эле. Ошол киши күүлөрдү ыкка салып, ырдын кандай ырдаш керек, ыкка салып ошол киши. Андан кийин Факырдин агай. Ошол кишинин колунда мектеп бүтүкчү адамда талим-тарбия алып калдым биртке. Анан ошол кишинин айтуусу менен анан мусбакка тапшыргылайсың, сен өнөр сенде бар экен деп неме кылып калды. Анан макул деп 10 бүткөн жылы эле Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун музыкалык окуу жайына тапшырып, аны 1981-жылы аяктап, андан кийин дагы 2 жыл армияны, Советтик армиянын катарында өтүп, анан кийин келип мектепте 43 жыл болду иштегениме. 43 жылдан бери мектепте иштейсиз, балдарга сабак бересиз. Балдарга сабак берем. Анан эми кээде жакшы болдубу, жаман болдубу билбейм, мен балдардан
антчамчылар үйрөндү, азыркы убакта чыгып атышат. Балдар бай үйрөткөн балдар. Окуучуларыңыз менче экенин толтур экен. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Окуучулар менен ушу конкурстарга келип жүрдүк, шаарга, районго. Ана ушу бир эле кийин окуучулардын да айтышы, бир эле Бишкекке барбай калдык, калганда барып келдик деп ушу. Анан эми бул таланттын аккан арыктан суу агат дейт. Менин таятам кыякчы болгон экен, Боронбай кыякчы деп. Анан ошо кыякты четтеп, кыякты аябай жакшы тарткан киши болгон экен. Анан азыр ошо менде үйдө ошо кишинин кыягы бар. Булактын көзү негизи тага журтта деп. Тага журтта ооба. Тагаларым деле апам менен бир тууган тагаларым деле бар эле. Тагаларым деле бардыгы комуз чертет эле. Ана азыр ушу Бишкекте бир эң күчү тагам бар, ошол эле чертпейт. Ана эрке болуп калса керек, ал чертпей калган. Анан ошол жерде сөзүңүзгө аралжы, мына Алайкуда жүргөн мезгилде мен эсимде чоң Алайда, ошол мен эстеп калдым жаш баламалыбызда. Эрте менен чөп чаап бүткөндөн кийин баягы күн чыкканга чейин чөп чабышат да, чөп чапкандан кийин анан катар отуруп алып, бардыгы комуз чертчи да, мындай бир катар каркырадай тизилип алып, улап кетип, бир күнү чертип туруп анан экинчисин улап кеткен күндөр болдубу айылда? Айылда эми андай ар ким өзүнүн иши менен болуп андай улай алышпады, бирок мындай кээде ошо той маареке болуп калгандарда ошентип отуруп чертишет эле. Анан жамакчы кишилер бар эле ал мезгилде. Комуз чертсе дагы, чертпесе дагы комузду колуна алып алып, ошо баягы жамактап, баягы кошуп, ушинтип баягы күлкүлүү, шаттуу кылып чыгып тойду бир жакшы жагын. Эң сон. Бүгүн мына буйруса, кадырман телекөрөрмандар, сиздер Кадыр Алагабыздан ошол Кыргыздын алтын казынасындагы элибизге аябай эргиткен, мыкты, кээде унутулуп калган чыгармаларды дагы бүгүн жаңыртып берет деген үмүттөмүн. Сизди эми көп сүйлөтпөй, көбүрөөк акырдатып калалы. Алайкуда жакын арада калың кар жааса келишиңиз да кыйын болот. Жол бүтөлүп калып кыштыкта да. Азыр эми илгеркидей болбой калды. Азыр техника кеңири жолду, жакшы. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалыныдай. Жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месер кетет менде жүргөн элесин. Мелмилдеген ысык көлдүн таңындай. Месер кетет менде жүргөн элесин. Мелмилдеген ысык көлдүн таңындай. Кээде бүркү, кээде жарк дейт кабагым. Кыялыңды кантип сенин табамын. Мен өзүмдү керге күрөк сезсем да, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй санадым. Мен өзүмдү керге күрөк сезсем да, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй санадым. Сүрдөп кетем капыс жерден жолуксам, кечирип кой мен сүйдөн жаңылсам. Жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсыл күнү кандай жолук салынсам. Жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсыл күнү кандай жолук салынсам. Кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай. Жегүлүп кой жер кирпиги кирмечи, куса болдуму сагынычым тарабай. Күн жок сөз жок томсоросуң турасың. Ыйлап улутуңган баладай.
Ай балли, бар болуңуз. Жеңишбек агайдын дагы арбайы ыраазы болсун. Бир одар алып алды окшойт. Ошол жакшы чыгармалар менен жанында да жүрүп калды. Көп эле чыгармаларын уктук. Айрыкча Комус менен баягы өнөр дүйнөсүндөгү чоң дөв шагаларга аралашып дегендей Комус менен обондорду чыгарып келген инсандардын бири эле. Эми келиңиз, бүгүн эми кеп салганча отуруп чыгармаларды бирден баягы акырын чубап алып чыга бериңиз. Эми өзүңүздүн көкүрөгүңүздө ушул ырларды элге ырдап берсем деп айрыкча Актаңдайды көрүп калганда кээде жазып каласыз, көрдүм деп. Көрүп атам деп. Көрдүм көп Актаңдайды ар дайым көрөм да. Бул эми баягы элдин нукурат баягы таланттарды чыгарып аткан берүүдө. Ошон үчүн мен эми жакшы көрөм кээде. Айрыкча жанагы дастандарды айтып аткандарды көргөндө ошо эми көптөн бери баягы Арпакындын кайча жылдыгы болду бече бир чыгармачылыгы жөнүндө да болгондо дагы ошондо дагы жакшы аябай ушу шыктарып. Анан кийин мен ушу окуучум ушул жерге келип ушу дастан айтканда дагы анда дагы ушу ал да айтып калды. Мен бүгүн телевизордон чыганбай дегендем. Бир кыз ушу анда ушу Ниязалда окуйт эле. Кенже Сулайманова деген. Ооба. Анан ошо кыз дагы ошол жакшы. Ал кыз ушу багыты өзү өтө ушу дастандарга ылайыктуу, үнү дагы ылайыктуу эле да. Эми азыр турмуш деген ушундай экен, кызыкчылык ушундай экен деме. Ооба, кыз балдар бирөөнүн бүлөсү экен, кыйыныраак. алардын уруксаты болсо, келет экен, болбосо анан жок, аларды ушинтип анан аларды калып калат экен анан. Эми чыккандар чыгат деле экен. Эми аркылуу экен деме. Ошол ушинтип коюп анан эми мен эми дастан жагынан, күү жагынан деле өтө деле курч эмесмин. Баягы анда-санда ошо Факырдин Баякып агайдан, Садабай Шабданов агайдан ушулардан таалим тарбия алып калып, кичине анда-санда ошо күүдү дагы черте калам, анча ушу колдон келген жеңил желпи күүлөрдөн. Айрыкча баягы тоо коюнунда жүргөндө чындап эле баягы ушул күүлөр жаңырып, тоо коюнунда баягы бүркүткө кошуп шаңшыгандай бул өнөр дүйнөсү жаңырып турат да. Келиңиз, болбосо күүлөрдөн бирди чертиңиз. Ай балли. Деп башкан марка деп ушундай деп экен. Эми баягы ошол сиз баягы жаштыкка кайрылып өтпөйсүзбү? Ошол маалда чоң залкалдар менен ошол кээде айтып каласыз, биздин атабыздын көзүндө көргөн экенсиз, чогуу жүргөн экенсиз дегендей, ушул жактан да кеп курсаңыз. Мен канча жыл экен эсимде жок, бир таланттар таңшыйт деген Султан Ибраим атынын драма театрда бир конкурс болуп өтүп калды. Ошол жерде мен да келдим беле, мен анда мектепте, музыкалык мектепте иштейт элем.
Анан ошо конкурска да келип, анан ошол жерде жолугуп калдык. Анан көп кыргыз талант деген бай кат. Талантка бай элбиз. Анан ошо киши бир күнү ошо жерде күйдүм чоктурдады. О, кийинирээк эле ушу орто чендилерде деле ушу элдин баары ушу ырдап атканда өтө тиктеп отуруп эми уйган эми күйдүм чокто эми титиреген, колду титиретип мындай мен ошодон кийин кичине титирегенди үйрөнүп калдым. Бул титиреткен өзү бир муң чыгарат экен өзүнчө. Анан ошо киши ошол жерде күйдүм чоктурдаганда өтө мен деле күйдүм чоктурда мен ошодон кийин шыктанып калдым да, мындай бир жакшы неме мага бир түрткү бергендей, ушундай ырдаш керек экен деп. Болбосо мен эми мурда ырдаганда мен эми тонду туура эмес тандап кайсы жерден ырдай турганын билбей ушундай жүргөнүм. Мен постоянно азыр ошол кишинин тонунда мен сольдон ырдайм азыр. Музыкалык тил менен айткандачы. Ооба. Анда ошол чыгармалардан укпайдыбы? Эми азыр Атай аксакалдын ырларын, Атай атанын ырларын ырдай албайм. Анан эми башкалардан да берейин. Ezilip ышып sen турсаң дой, мөмөлү бакка жанашып, аралай басып мен жүрсөм дой, алмалуу бакка жанашып, үзүлөр белең колума, анан башка эле барбайм адашып. Атырдай жыты көлпүгүп жең, айланаң толо күр жайнып, арадам колун суңбайбы жең, агалма турса бүр байлап, үзүлөр белең колума, анан башка эле барбайм адашып. Атырдай жытың көлпүгүп жең, айланаң толо күр жайнып, арадам колун суңбайбы жең, агалма турса бүр байлап, үзүлөр белең колума, анан башка эле барбайм адашып. Алмага жазган ырыңды жең, ардактуу селке билебин, алмага атын теңеген же баланың эстей жүрөбүн, быша бер алма быша бер, анан орундайт жаштын тилегин, анан орундайт жаштын тилеги. Айбалли. Деп Муса Атабыз ырдаган экен. Ошол мезгилдерде сиздер кароо сунактарга көп болгондо, кароо сунактарга көп катыштыңыздар. Анда тез болуп турат кароо сунак. Ушундай айрыкча маданият жагына өзгөчө көңүл бурулган. Ошол айырмачылык кандай азыр эми? Сиз кандай баамдайсыз? Айрыкча айылда жүргөн мезгилде ушул так эле даана эле бардык нерсе көзгө көрүнүп калат да. Эми биз эми алыс айылда болгондуктан биз көп нерселерге катыша албай калабыз. Анан кээде чакырганда да кээде келе албай калабыз. Шартыбыз туура келбей калат. Эми өзүбүздүн бай ишибиз менен болуп, анан кээде ушундай бир мезгил болуп калат. Өзүң эле бир баргың келе турган мезгилде болуп. Анан эми теледен көрүп каласыз. Теледен көрүп калабыз, башкадан көргөн сайын баягы эми кап биз деле барсак болчу экен дегендей кылып ойдо калабыз. Анан кээде ушу азыр эми мындай конкурс же мындай неме болот десе эле келе турган болуп калдык. Себеби үйрөнүп калдык да. Эми өзүңөрүң чыкпаса дагы башка бирөөнү сөзсүз түрдө чыгарган жакшы. Аркаңда из калтырып, изин калган жакшы экен да өзү. Илгертен айтат го, сөзсүз түрдө бул жашоодо жашап өтүп атасыңбы, азың аркаңда из калыш керек. Бассаң деле из калат, ошол из сыяктуу аркаңда бир из калтырыш керек. Эми мунун мааниси эле белгилүү деме. Аркаңда бирөө жармең жоктун бир баланы да тарбиялап тарып койсоң,
Кийин көзүң өтсө дагы бир айтып, мен ушудан үйрөндүм эле деп. Бизде ошо азыр дагы мурункудай дагы өтө мындай айылда эме жок да. Мен билгенде ушу бала чактарда анан мен кийин мектепке барып калгандарда ошо мен Күйө таш деген айылга барып мектепте иштеп калдым биринчи барып эле. Ошо жерде Акил деген киши бар. Азыр деле бар. Ал киши азыр карып калды, ушу шаарда жашайт. Ушу киши анан Токтомуш Мырзабаев деген киши бар, азыр молдо. Ошо киши булар кыйыныр дейт эле. Тиги Акил эке комузду кыйын чертет эле. Ошол Акил эке кечкурун үйлөрүнө чогултуп алып, балдарды, жаш балдарды зорлуктап эле кел деп, анан ушу үйүнө чогултуп алып кечкурун ушу комуз үйрөтүшкөн. Ошо кишилердин ошо жаш курактар ошол мезгил азыр эми кыйла аксакал болуп калдылар деле. Ошо кишилердин айтымында да ошо чогултуп алып ушу көп адамдар балдар бала чаканы чогултуп алып үйрөтүп неме кылган деп, ошол Күйө таш деген айылда көп комуз черткен көп кишилер бар. Себепчи болгон. Себепчи болгондо ошо киши Акил эке. Анан Акил эке өзү ырдаганда үнү аябай жакшы киши. Үнү бийик чыгат. Катуу кыйкырып ырдайт. Анан ошондой таланттар көп. Анан биздин ошо мына Көңдүк деген айылда ошо жерде дагы таланттуулар көп. А жерде дагы мен мындай өтө деле деп неме кылбайм, элден угуш менен Көңдүктөр кыйын деп көп айтышат да. Анан ошо биздин аркалайкта деле азыр эми кичине комузга көңүл бөлүп, маданиятка кичине көңүл бөлүп, клубдар ачылып неме кылганга жандана баштап кыйла жакшы болуп калды. Эң сонун. Келиңиз эми кийинки чыгармага токтололу. Эми кийинкиси Жумабек Шералиевдин Эсен бол деген чыгармасын ырдап көрөйүнчү. Көркүң бир көздү талдырган, көк үчкөн сенсиң ойлосом. Көктөн бир жиреп качырган, көкшүм кар болуп ойлосом. Көңүлү толук кир калат. Görüşmeybiz degen sivay degen sivay degen sivay degen siv. Güdörün üzüp koyup olsun. Jaktırsa bir günü düşeri dep, jaşıldan jibek jaydım tur. Jaşlıktın sırrını bileri dep, jaktırba sizge sundum kol. Jalındagany jüröktü. Jamelen tossam özüңü bile, özüңü bile, özüң bile, özüңü bil. Jar okeri sulu esen dol. Akırı bir gün düşeri de bak jibekteni jaydım tur. Albırgan jürök süsün alar dep sizge sundum kol. Aysaңчы açığı jobуңдун. Albasan kolum tartayın, 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 tartayın. Aytılı sulu esen dol. Aytılı sulu esen dol. Ey balli, бар болуңуз. Эми айылда жүргөндө көбүнчө бая секетбайлар көбүрөөк ырдалып калчу эле. Эски ошол карыялардан калган секетбайлардан барбы? Секетбайлардан бар эле, бирок эми азыр эсте жогураак, эсте жок. Бул эми баягы ырдалбай жүрүп эле кээде иш менен болуп калып, көп деле көңүл бермей калат. Кээде ушу кармап, иштен кичине эс алып чарчап калган мезгилде ушу кармап, анан азыр эми сал жаш өткөндө бир нерсени жаттап бир нерсе эске тутуп калышта кыйыныраак экен да. Эми баягы башында биз 11 тууганбыз деп айттыңыз. Өзүңүздө канча уул, канча кыз? Балдардан барбы мындай өнөр ээлери? Эми балдардан киришпеди. Анан балдар баягы кулагына же жакшы жетпей калдыбы, же менен кептиши кылып балдардан чыкпай калды. Анан эми бирөөсү бар эле, бул дагы сал жалкоорок болуп чалагайым болуп калды. Чертет, бирок кармабай калды. Неберелерден чыгат экен деме. Эми неберелерден бир кызым бар, азыр ушу студент окуп атат. Ушул кичине чертип жүрөт. Анан буну келген сайын кулагына кумчой, ой 80ге 90га чыксаң деле комузду колуңа кармап бир чертип алсаң бир рахаттанганасың. Чертип жүрсөң деп мында кулагына келген сайын айтып атам. Келген азыр эми студент жерде окуп атат. Буйруса. Эми анан бул деле кыз киши, бул деле бирөөнүн бөлөсү деп кээде кайтара ойлоном эми. Буга эмне зорлук деп атам. Барганда эми кийин чертирбей койсом эмне болот деп дагы ал жагында ойлойсуң. Бирок эми
үйрөнүп койсо зыяны жок. Жакшы, эми баягы ошол илгеркилер коркпой эле, үркпөй эле 15 балага чейин жеткирген, сиздер 11 экенсиздер, биз 9-1 тууганбыз. Азыр негедир мындай азайып атабыз, бирок ошону кайра көбөйтүш керек чынын айткандачы. Сизде ошондо канча уул, канча кыз? Менде ошондо 3 уул, 3 кызым бар эл. Бир кызым кайтып болуп кетти. Эми аялдар ушундай экен деп тагдыр пешене деген ушундай экен. Ооба. Бар болсун баары, амал болсун. Эми келиңиз дагы сапарыбызды улайлык. Эми Күлгүн жаш деген чыгарманы ырдап көрөйүн азыр. Бектемир Эгинчиевдин Күлгүн жашын. Эң сонун болот. Tağda bir gana çolpuna Jarkıllap sügüp gülüşün Jırgatkan bozayda Oy bir özün Oy sirkin jastıktın altın gülüsün Akılın tunuq bulaqda Yarqar göz gügöl çıraqday Emge kebirgende Oy baratsan Oy altın kalbastır arman tırnakta Oy Ben bulbul kanat tangdadım Tansığım Sen gül bir toduğun kığım Jırgatkan bozayda Oy çirkin yaşlıktın altın gülüsün Oy Jılgadan içke bulak var Jırgasın gündöy ömürüm Nazırkı şairda Oy Yaşlardın Oy çirkin güldösün altın ömürüm Oy Ay көп жашаңыз, бар болуңуз. Өтө жакшы, керемет чыгармалар. Ооба. Эми бул өнөр дүйнөсүндө жүрүп, ошол жаштарга талим тарбия берип, айылдан бери чыкпай, ошол комузду тыштабай, айрыкча кээде кыяк тарта калганыңызды да жакшы билебиз. Ал дагы чоң дүйнө. Ошолорду калтырбай жаштарга үйрөтүп жүрө бериңиз. Бар болуңуз негизинечи. Келиңиз эми дагы бир элдин эсиндеги, элдин бир эргите турган чыгармалар сиздин көйдөнүңүздүн ар жакта көп турат, бирок ошону баягы чыгарган адам жок болуп жүргөн. Келиңиз эми бүгүн биз качантан бери ниет кылып жүрдүк эле, бир келиңиз убактыңыз болсо деп. Ошол күн бүгүн экен. Рахмат, чоң рахмат. Ушинтип талантты баалап, ушинтип чакырып, студияга чакырып, элге таанытып, эл алдына жарыялап атканы чоң рахмат силерге. Ишиңерде ийгилик болсун ар дайым ушу.
чыгармачыл адамдар көбөйө берсин, силерге келе берсин, силер чакырып чыгармачылардарын эл журтка тартылып жүрөк экен. Анда мен дагы ушу жеңишбек экенин балбылдап жана сүйөт дегендер бар, ушуну ырдап берейин. Көңүлгө салып дүрбөлөң, көрүшкүм келет күндө мен. Бары калбай жүрөт окшойсуң, жүрөктө жүргөн сырды сен. Жабыгып барам тынч кетиби, жан менен адам сүйбөгөн. Жабыгып барам тынч кетиби, жан менен адам сүйбөгөн. Сайын атап атыңды, элесиң эске тартылдым. Көргөндө дүрттеп от жанып, көбөйттү менин дартымды. Кыйжалыш талай күн өтүбей, кылчайсам азыр артымды. Çalış talay gün ötübi, kılçaysam hazır ardımdı. Cılıtıp nurunu gözümüdün, cırgalı sensin ömürdün. Tökkeler oylar mende kal, törkününü düşün sözümdün. Balbıldap canım süyotun, ibarı yok deyip aytar özüngsün. Balbıldap canım süyotun, ibarı yok deyip aytar özüngsün. Ay balli, бар болуңуз. Эми чыгармаларды көбүрөөк ушул жаңырта бериш керек. Айрыкча жаштарга дагы көп таалим тарбия бериңиз. Биздин мына билинбей ушул Актаңдай теле көрсөтүүсүз эфирге чыкканына буйруса мына босогодо 25 жыл болот. Биз буйруса ошол эмки 25-жылы эл аралык айтыш кылсак деген ниеттерибиз бар. Анан кийин теле көпүрө кылсак деген негизинен ушул кыргыз журтубуздагы бардык сиздей өнөр ээлерини, Актаңдайдан чыгып келген өнөр ээлерин бир башын бириктирип, бир чоң бир ушул өнөрдүн өргөсүндө бир жолугушуу кылсакпы деген да бир ойлор бар. Буйрусага насип кылсын деген ойдо турабыз. Эми келиңиз, билинбей убактыбыз деле соңуна жакындап калды. Дагы бир өзүңүзгө жаккан керемет чыгармалардан бирди жаңыртып бериңиз. Элдигер көрүнүп койсоң болбойт ырдап көрөйүн, э? Saysa kızganı saydaken, sancılkı kalkızı caydaken, sağınsam gözgeli görünbey. O sanalaş jarma gaydaken da, ey sanalaş jarma gaydaken. Gökkö güçkön oy göldöken, köp жылкы kalkızı caydaken, göksösüm gözgeli görünbey. O gögülü döş jarma gaydaken da, ey gögülü döş jarma gaydaken. Yazda açılgan ey kızıl gül, Canşasa gülü sol boybu, canıkpay meni yüzümdü. Ey jakında bak uysoңa bolboybun, o jakında bak uysoڭa bolboybun. Açılgan
Güygüzbey menin içimdin. O görünüme koysan bolboybun. Hey görünüme koysan bolboybun. O görünüme koysan bolboybun. Бар болуңуз. Кадырман телекөрөрмандар, сиздер бүгүн биздин студиянын коногу баштагы СССР маалында республикалык сынактын лауреаты, ошондой эле билим берүүнүн мыктысы, маданияттын мыкты кызматкери, төш белгисинин ээси, таланттуу биздин өнөр ээси, мударис элибизге өзгөчө ушул таланттарга көп тарбия берген мугалим агай, өнөр ээси Кадыралы Кожомбердиев агайдын бүгүн сиздерге ыр чачыласына күбөдөр болдуңуздар. Сизге бекем ден соолук каалайбыз. Дагы Актаңдайдан жолугалык. Келиңиз, элтердин эшиги ачык. Бекем ден соолук каалайбыз. Чыгармачыл бийиктиктерди каалайбыз. Аман жүрүңүз. Ал эми биз болсо ушуну менен Актаңдай телекөрсөтүүсүнүн соңуна чыгабыз. Элтерден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз болсо кийинки көрсөтүүдө сиздер менен жолукканча аман туруңуздар.